Payası 3,5 metrге чейин өсөт. Даны деле жакшы. Кара суунун тургуну Давран Имамединов быйыл 70 сотық жерине дандык жүгөрү эккен. Гектарына 10 тоннага чейин түшүм бере турган мыкты сорту тандап алган. Быйыл түшүмү ойдогудай болуп, жылда 70 сотық жеринен 5 тонна түшүм алса, быйыл 8 тонна жүгөрү алууну көздөп жатат. Ошо 70 сот деген келтирет. Бул сорту жакшы жүгөрү, тамагаш катары колдонуучу сорт. Мындан улам көп дыйкандар эге бербейт. Баасы да башка сортторуна караганда бир аз кымбатыраак болот. Жүгөрүнүн өзү да бою бийик болуп, данын көп түйүп, жакшы түшүм берет. Быйыл ойдогудай түшүм аларыма кубанып турам. Буйруса мээнетибиз акталды. Быйыл аталган аймактагы дыйкандардын көпчүлүгү жүгөрүнүн тоют катары пайдалануучу сортун эгишти. Өткөн жылга салыштырмалуу түшүмү 1,5-2 эсеге жогору болгон. Баасы да туруктуу. Дыйкандар мээнети акталганга кубанышууда. Ошол эктик Кудай кааласа жакшы түшүмү. Мен чамамда бир 50 тоннадай алам деп ойлоп атам. Дагы эми азыр тараза көрсөтөт да бул жагын. Жакшы болду. Эгиндин баары жакшы болду. Жөн мак эктик эле, азыраак эктик эле. Былтыркыдан бир 2 эсе көп болду да. Майами деген урук эктик эле. Кара сууда учурда жүгөрүнү оруп жыйноо иштери 80% аяктады. Талаада техникага болгон тартыштык жок. Оруп жыйноо иштерине 40 комбайн тартылган. Мындан улам дыйкандар түшүмүн убагында жыйнап жатышат. 9 дандык жүгөрү сотосу менен ора турган, 3 данасы майда укалап алат, таладан прямой. 5 данасы болсо силостук жүгөрү. Анын ичинде бирөө прицепной, кичке. Дыйкандар ушул күндө комбайн механизаторлорго заявка беришип, жерлерде график менен жүгөрүнүн бушу сезонуна карата, вегетация периодуна карата, эгиле күнүнө карата орулуп жыйналууда. Быйыл кара сууда жүгөрүдөн сырткары кылкандуудан эгиндер да жогору түшүм берген. Өлкө боюнча буудайдын дүң жыйымы өткөн жылга салыштырмалуу 240 000 тоннага көп жыйналды. Буудай 29-30 центнерден алынып атат, арпа болсо 25-26 центнерден орточо түшүмдүүлүк болуп атат. 23-кө салыштырмалуу 23 жылы 23-24 центнерден алынган экен. Ошондо 5-6 центнерге көбүрөөк болуп атат быйыл. Өлкө боюнча учурда эгиндер 78%га жыйналып бүттү. Анын ичинен буудай 95, арпа 88, ал эми жүгөрү 16%га урулду. Андан сырткары аймактарда пахта, картошка жана башка жашылчалардын түрлөрү жыйналып жатат. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.